Мугалим бул жөн гана кесип эмес. Ал коомдун негизин түптөгөн улуу миссия. Мен ушул улуу жолдун чыракчысы болууну бала кезимден кыялдангам. Бүгүн мен ошол кыялымды ишке ашырып, жашоонун эң керектүү, эң касиеттүү иши менен алектенем. Мугалим жүрөктөн билим берип, жан дүйнө менен тарбия бере турган инсан. Ар бир окуучумдун жетишкендиги менин жеңишим, ар бир ийгилиги менин сыймыгым. Балалык кыялымды аркылап бүгүнкү күндө коомду, келечекти жаратуучу эң жоопкерчиликтүү кесиптин ээси болуу мен үчүн чоң сыймык. Мугалим болуу бул жөн гана кесип эмес. Бул жашоонун мааниси, жүрөктүн чакырыгы, акыл эстин жана жан дүйнөнүн айкалышы. Мен ар күнү класс босогосун аттаганда билим берүүдөн мурда ишеним берүүнү максат кылам. Анткени чыныгы мугалим формулаларды гана эмес, жашоонун баалуулуктарын да үйрөтөт. Математика бул менин куралым. Анын жардамы менен жаштардын логикасын курчутуп, келечекке болгон ишенимин арттырам. Мугалимдин иши көзгө көрүнбөсө да, келечекте эл таанырлык жемишин берет. Мен окуучуларыма ишенем. Алар аркылуу улуттун улуу келечегине ишенем. Анткени менин колумда ак барак сыяктуу жаш тагдырлар. Аларга жарык жол көрсөтүү менин милдетим, менин миссиям. Ушул улуу жолду аркалап, ар бир баланын жүрөгүнөн билимге болгон сүйүүнү ойготуп келе жатам. Себеби мугалим элдин эсинде эмес, жүрөгүндө жашаган инсан. Мен Нарматова Эльзада Болотбековна 1999 жылы 21 февралда Жалал Абад областына караштуу Сузак районундагы Таштак айылында жарык дүйнөгө келгенмин. 2016 жылы мектепти аяктап, ошол эле жылы Жалал Абад мамлекеттик университетинин педагогика жана маалымат технологиялар факультетинин физика жана математика адистигинде бюджеттик негизде окууга өткөнмүн. Окуумду 2020 жылы көптөгөн ийгиликтер менен аяктадым. Мен Рыспай Коңкошов атындагы номер 12 орто мектебинде 3 жылдан бери математика жана алгебра, геометрия сабактарынан билим берип келе жатам. Билим гана бербестен, окуучуларга тарбия дагы берип келем. Үй-бүлөм мен үчүн эң чоң мааниге ээ. Биз бири-бирибизди колдогон жаш үй-бүлөлөрдүн бирибиз. Сүйүктүү жар, бир уулдун бактылуу энесимин. Мектеп коллективим абдан ынтымактуу. Кесиптештерим менен тыгыз байланыштамын. Дайыма жаңы идеяларды ишке ашырууга аракет кылабыз. Бирге жылдын мыкты мектеби 2024 жана башка көптөгөн ийгиликтерге жетип, окуучуларыбыз үчүн мыкты шарттарды түзүүгө умтулабыз. Мындан сырткары спорттун волейбол, теннис, шахмат, тогуз коргоол түрлөрүнө кызыгам. Спорт мага ден соолук, энергия жана мотивация берет. Өзүмдү дайыма өнүктүрүүгө умтулам. Жаңы билимдерди үйрөнүп, тажрыйба топтоо мен үчүн чоң кызыгуу жаратат. Менин кесиптик жолум жана жетишкендиктерим. Мен 6 жылдык иш тажрыйбамда көптөгөн окуучулар менен иштештим. Бул мезгил аралыгында математика боюнча курстарды уюштурдум. Менталдык арифметика боюнча сертификатка ээ болдум. Ар кандай семинарларга, иш чараларга, өзүмдү өнүктүрүүчү курстарга катыштым. Учурда менталдык арифметика боюнча окуучуларга курс өтүп келе жатам. Бул окуучулардын эсептөө жөндөмүн, зээндүүлүгүн жана көңүлүн бир жерге топтоо жөндөмүн жакшыртууда маанилүү курал болуп берди. Ошондой эле менталдык арифметика курсун окуган ар бир окуучум
сертификаттарга ээ болушту. Мугалимдердин эң негизги сайты болгон Multi Урок сайтына катталып, өзүмдүн жеке документтеримди жүктөп турам. Сабактарымды заманбап жана окуучулардын кызыгуусун арттыра турган ыкмалар менен өткөрүүгө аракет кылам. Алардын ичинен 5 модели, STEM сабактары негизги орунда турат. Ошондой эле интерактивдүү доска, оюн элементтери жана ар түрдүү технологиялык мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, окуучулардын жигердүүлүгүн жана сабакка болгон кызыгуусун арттырып келем. Мен математика сабагынан сырткары мектепте медиа бурч аттуу кошумча иштерди алып барам. Бул окуучулардын чыгармачылык жөндөмдүүлүгүн өнүктүрүүгө, пикир айта алууга жана медиа сабаттуулукка үйрөтүүгө жардам берет. Мындай иштер окуучулардын ар тараптуу өнүгүшүнө чоң таасирин берет. Самарып мугалим болуу бул замандын талабы жана ошондой эле өзүм дагы соц тармактардын активдүү колдонуучуларынын биримин. Өзүмдүн жеке кесибим боюнча YouTube каналым бар. Ал жака мен математикага байланыштуу, мугалимдик кесипке, окуучуларга пайдасы тие турган материалдарды жүктөймүн. Каналымда 3000ден ашуун катталуучу 200 миңге жакын көрүү жыйнаган. Демек, бул менин аз да болсо пайдам тийип жатканына кубанычтамын. Менин урааным жана максатым. Урааным ар бир бала жарык. Ал жарыкты күйгүзүү мугалимдин колунда. Максатым заман талабына жооп берген, чыгармачыл ойлонгон жана өз алдынча чечим чыгара алган окуучуларды тарбиялоо. Ошондой эле билим берүү тармагында да өз салымымды кошуп, жаңы муунга дем берүү.